Мынакей бүгүн ушундай болуп кетти. Акыры ушундай болмок, мына баары билинди. Мына ушундай болмок. Бул видеого лайктан басып туруп, өткөрбөй, түрдүрбөй аягына чейин көргүлө. Бул видеону элдин баары көрсүн. Мынакей көргүлө эмне болгонун. Мынакей. Бактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө жалпы кайрылуу. Бактылуу өкмөттүн билиндирүүчүлөрү, силер Садыр Жапаровдун коркпойбуз депсиңер. Албетте коркпойсуңар да. 30 жылдан бери бийликти качанкы бир убактарда доңуз көп алган атаңардан калган мурас катары басып алып, тамырыңар өлкөнүн бардык жагына жетип кулаш жайып, келечекте 5000 врадокторуңарга жете тургандай байып алдыңар. Ошол максатыңарга жетиш үчүн кыргыз элинин канын керегине төгүп, элдин ынтымагын кетирип, региондорго бөлүп, жакшы эле ыплас иштериңерди жасадыңар. Тиштеп алган жерин жулуп алмайынча тиши ачылбаган шакалдар топтолсо, жаныбарлардын падышасы болгон арстаны да туш тараптан талап, алсыздандырып, акыры басып жыгылышат. Убактылуу өкмөт мүчөлөрү, силерде ошол шакалдардан эч кандай айырмаңарды көрбөй жатам. Анын үстүндө Садыр Жапаровду туш тараптан талаган бир эле силер эмессиңер. Шайлоодон өтпөй калган Пустослов өзүмчүлдөр Батыштын 4 акчасына кыргызды баш оту менен сатканга даяр турган жылаңач шерменделер, коррупция менен кармалып түрмөдө олтургандарынын качып, сыртта жүргөндөрдүн качан мага кезек келет экен деп түн уйкусу бузулган жуткуштарында адамдарды кошкондо өзүңөрчө эле бир армия болуп кетесиңер. Бул армияңардын аты кыргыз элинин ичинен чыккан душмандар деп аталат. Ички душмандар сырттан бастырып келген душмандардан 10 эсе коркунучтуу болот. Ошондуктан эгер мен Садыр Жапаров болсом, ар бириңди кармап, абакка тыгып референдум өткөрүп алганча чыгарбай турмакмын. Биринчиден, силердин ар бириңерди абакка тыгып койсо жараша турган кылмышыңар бар. Аны бүткүл кыргыз эли билет. Экинчиден, силер 2013-жылы түштүк кыргыздарды референдумга катыштырбаш үчүн түштүк согушун атайын ойлоп чыгарган эл бузарлар болосуңар. Андан соң түштүк окуясын 3 жолу комиссия текшерип, давно эле тыянак чыгарган деп тантырапсыңар. Билебиз кантип текшерип, кандайча тыянак чыгаргандарын. Кыргызстанда кыргыз улутундагылар ашчылык улут болгон өзбектерди батырбай кордогон үчүн согуш чыкты деп дүйнө жүзүнө кыргыз элинин мыкаачы көрсөткөн тыянагыңарды айтып жатасыңар. Уяты жоктор, же болбосо өзүңөрдөн башкалардын эч нерсе түшүнбөгөн, айдаган жакка баса берген мал деп ойлойсуңарбы? Адамдарды өлүмгө айдап барып, куралдуу төңкөрүш жасап, бир сонун иштеп жаткан Байкевди жаманатты кылып кууган силер. 14 шакал биригип, 3 бийликти өзүңөр куйгарып, өзүңөр мыйзам чыгарып, өзүңөр аткаруучу бийлик жана ошол эле убакта жазага тартуучу бийлик болуп алганыңарды эл түшүнбөйт деп жатасыңарбы? Өзүңөр өлкөнү керегенче уурдап, ошол эле убакта кылмышыңарды өзүңөр жаап жашырып, бардык эсепетти Байкевке жүктөп байыганыңар кылмыш эмне? Түштүктө согушту баштаган силер, токтотуп калбаган силер, комиссия түзүп текшерген да силер болсоңор, анда эле силердин ошол чуш собачий текшергениңерге өзүңөр кайсыл жинди болгон кыргыз ишенет? Садыр Жапаров өлкөдөгү экономикалык саясий окуялардын көңүлдү башка жакка буруу үчүн түштүк окуясын чукуп жатат деп оозу мурдуңар кыйшайбай кантип сүйлөп жатасыңар? Кыргыз элинин башына келген зыянкечтер, Садыр Жапаров түштүк окуясы иликтенет деген сөздү бүгүн эле айтып жаткан жок. Президент боло элегинде так айтканда эле эл менен жолугуш учурларда да айтып келген. Тескерисинче, сен бузукулар референдум өтпөй калсын деген максатта бардык ыплас арам өнөрлөрүңөрдү ишке салып жатпайсыңарбы? Көзүңөр агып түшүп, карама көр болуп калгыр Кудай урган апаттар. 5-октябрда Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди колдоп чыккан калың элди көрбөдүңөрбү? Карапайым элдин 30 жылдан бери топтолгон зарын сезбедиңерби? Эмне ошол эл бүгүн таркап кетсе эле жок болду, же болбосо башка жакка көчүп чыгып кетти деп ойлоп жатасыңарбы? Биз азыр чек араны чычкан жорголотпой кайтарган солдаттай эки кулагыбыз тикчип, көзүбүз жумбай, бул шакалдар эмнени баштап жиберет экен деп дайым даяр болуп күтүп жатабыз. Эгер эле кара ниет аракетиңерди ишке ашырабыз десеңер, ошол күнү энеңерди бул дүйнөгө туулганыңарга пушайман жейсиңер. Биз эми президентибиз Садыр Жапаровдун куугун туктабай, айта бергиле камабаймын деген сөзүнө карап олтурбайбыз. Ар бириңди үйүңөрдөн болсо да сүйрөп чыгып, чыныгы кыргыздардын кагазга жазылбаган жазалоо мыйзамы менен көзүңөрдү ачабыз. Себеби биздин да кыжырыбыз кайнады. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, булар чортамандар, тандаган, колдогон, шайлаган элдик бийлик. Элдик бийлик эч кандай топтолбогон шакалдар каршы чыга албайсыңар. Так что эсиңер барда этеңерди жаап, корккон мурда муш көтөрөт болбой үйүңөрдү жаткылап пысып. Кезегиңер келгенде Ташиев ар бириңерди чакырат. Ташиев кылмышка көз жумуп кое турган жигит эмес. Кудай өмүрүн, ден соолугун бекем кылсын деп Шалмурза Бирокулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Мына сага, бул эч кандай фантастикалык кино эмес. Бул биздин президентибиз Садыр Жапаровдун кортежи. Мынакей, жарашканын карагылачы деп гана отура бербестен, бул видеого лайктан басып, аягына чейин көрүңүздөр. Анткени Садыр Жапаров жөн гана саякаттап жүргөн жок. Ал аз убакыттын ичинде көптөгөн мамлекеттерге барып чоң иштерди бүтүрүп баштады. Ооба, буга чейинкилер мамлекетибизди сазга батырып кеткенине карабастан, Садыр Жапаров ишти кылууда. Мен өзүм ошондой принципиалдуу адаммын. Бир позициямдан кайтпайм. Мына мени канадалык шылуун еврейлер сатып алабыз деген 100 миллион долларга сатылган эмесми? Азыр дагы сатылбайм. Мына Камчыбек Ташиев айткандай сынбаймын, аягына чейин жатам. 5 жыл жатам. Канча берсеңер канча бергиле. Бирок тарых алдында жооп береріңерди унутпаңдар. Башым аман болсо мен ар бир эмеге көргөзмө
көргөзөмүн ошону. Ал эми мына бул нерсени ким байкады? Стоп. Бул жерде аскерлер президентке атайын унаанын эшигин ачып бериши керек эле, бирок Садыр Жапаров өзүнүн сыпайылыгын көрсөтүп, эшикти өзү ачып түшүп кеткенин байкоого болот. Албетте, эгерде бул көрүнүшкө жакшылап маани бере турган болсо, анда бул аскерлердин кемчилиги гана болуп эсептелбестен бул жаңы келген президенттин тың экендигинен жана сыпайы жөнөкөй экендигинен кабар берет. Ал эми бул жерден байкай турган болсок, унаанын ичиндеги аскери эшикти ачмак тургай жапканга араң жетишкенин байкоого болот. Кантсе да Кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн жан дили менен күйүп келди. Чындыкты айтып, чыркырагандан талыккан жок. Кыргыз мамлекети баары бир деп өздөрүнүн керт башын гана ойлогондор Садыр Жапаровду сындырып, көптөгөн кордуктарды көрсөтүп сындырууга аракеттеништи, бирок анда дагы сынган жок. Саламатсыздарбы аскерлер? Экенди коргогон ыйык кызматыңыздар куттуу болсун. Принципиалдуу адам. Бир позициямдан кайтпаймын. Мына мен канадалык шылуун еврейлер сатып алабыз деген 100 миллион долларга сатылган эмесми? Азыр дагы сатылбайт. Мына Камчыбек Пашиев айткандай сынбаймын, аягына чейин жатам. 5 жыл жатам. Канча берсеңер канча бергиле. Бирок тарых алдында жооп береріңерди унутпаңдар. Башым аман болсо мен ар бир эмеге көргөзөмүн ошону. Эле же биздин кызыкчылык эмес, жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгы. Мамлекет бар болобу, жок болобу, ошол коркунучта турат азыр. Мынакей карагылачы. Мессага. Мындайды 30 жылдан бери көрө элек болчубуз. Мынакей карагылачы. Бул эмне болгон техника? Азыр эмне болот? Огонь! Президент өзү көз салууда. Асмандагы вертолеттор жана беспилотник. Буга чейинки президенттердин мындай кылганын көргөн эмесмин. Ошондуктан бул видеого лайктан басып, аягына чейин көрүп туруңуздар азыр эмне болоорун. Эл чындыкты билсин. Бар болуңуздар. Мынакей катуу ылдамдыкта танка жүрүп келатканына карабастан таш менен талкалай койгон кыргыз армиясы танктын үстүнө чыга калып баштарын жачып салууга дагы кудуреттүүбү. Ооба, кыргыздарга көп теле курал жарактын кереги жоктой. Анткени кыргыз жигиттери өздөрү танкадай. Бул фантастикалык кино эмес, бул кыргыз армиясы. Мынакей жооштон жоон чыгат дегендей, кыргыз армиясы эч убакта мактанбайт жана башкаларга дагы жамандыкты каалабайт дагы тийишпейт. Ак окус бирөө тийишчү болсо, өз жанын аябастан тикесинен тик турган эр азаматка. Ооба, азыр бекеринен сиздин денеңиз чымырап толкунданып аткан жериңиз жок. Бул демек кыргыз армиясы жана кыргыз мамлекети күндөн күнгө күн санап өнүгүп өсүүдө экендигинин белгиси. Мынакей, келгиле Шумдук инфо каналындагы мына бул видеого лайктан басып, дагы да көрөлү. Азыр сиздин денеңиз тооктукундай болуп чымырап кеттиби? Ал дагы эч нерсе эмес, азыр дагы да чымырайт. Даярдыктардын жүрүп аткандыгын карагылачы. Мурда мындай болгон эмес, ал эми азырчы. Албетте азыр бардык тараптан жекеле кыргыз армиясы гана эмес, жекеле кыргыз мамлекети гана эмес, бардык тараптан өнүгүп өсүүлөр күн санап байкалууда. Себебидегиде кыргыз мамлекетине
жана кыргыз армиясына жана дагы башка тармактарга мурдагылар мынчалык көңүл бөлгөн эмес. Себеби дегенде алар өзүнүн чөнтөгүн гана жана өзүнүн керт башын гана ойлоп жүрүшкөн эле. Мына ошентип мамлекетибизди сазга батырышкан. Кыргызстан аскерлери Коопсуздук 2021 жана Калыптандыруу Түштүк 2021 деген аталыштагы аскердик машыгууларга даярдык жүрүп жатат. Ооба, бул Кыргызстан аскерлери. Карагылачы, бул Кыргыздын аскерлери. Келгиле ошондуктан лайктан басып, аягына чейин көрөлү. Мынакей карагылачы, даярдыктарын кандай жүрүп аткандыгын. Кыргыз аскерлери ушунчалык деңгээлде өнүгө баштайт деп ким ойлоптур? Мындай болуп кетерин эч ким күткөн эмес. Мынакей өзүңөр көрүп тургандай так ушундай даярдыктар жүрүүдө. Кудум эле фантастикалык боевик кинодогудай. Чат тарапка чачыраган аскерлер дагы профессионалдык деңгээлде машыгып атышат. Мынакей танкалар. Бронированный танк. Мына ушундай абалдар менен Садыр Жапаров камакта отурган кезде Садыр Жапаров камак алынгандан кийин атасынын абалы кескин начарлап кеткени айтылган. Балаңыздын ага экенине ишенесизби? 2017 жылдын сентябрында Садыр Жапаровдун атасы Мустали уулу Нуркожо көз жумат. Мына ошол кезде Садыр Жапаров атасынан айрылган кезде Садыр Жапаровду бошотушпай койгондуктан байтур Садыр Жапаров атасынын зыйнатына бара алган эмес. Ал эми 2019 жылдын март айында Садыр Жапаровдун апасы Кадича Жапарова каза болот. Бул учурда Садыр Жапаровду убактылуу энесине топурак салууга гана кое беришкен. Мына ушундан көп убакыт өтпөй эле 2019 жылдын августунда Садыр Жапаровдун уулу Дастан Садыр уулу каза болгону кабарланат. Садыр Жапаровдун 27 жаштагы уулу мотоцикл менен келе жатып авария болгон. Уулу баласын акыркы сапарга узатууга Садыр Жапаров убактылуу гана кое берилген. Мына ушинтип Садыр Жапаров абакта отурган кезде 3 жакын адамынан айрылган.
مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Садыр Жапаров инаугурация учурунда гимн жаңырып аткан кезде эмнегедир көзүнө жаш алып ыйлап жибергендей болду. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.